Аксы районуна караштуу Кош Төө айыл аймагынын жаңы айылында жаштар спорт залга муктаж болууда. Бул тууралуу жаңы айылдын тургундары көп жылдардан бери көйгөй болуп жатканын айтышты. Аталган айылда 200дөн ашуун кожолукта 2000ден ашуун эл жашайт. Айылда спорт зал жоктугуна байланыштуу жаштар кышкысын коңшу айылга барып волейбол ойношот. Орто муундагы адамдар спорт залдын жоктугунан улам таптакыр спорт менен алектенбейт. Айылдагы иш-чаралар, жыйын, чогулуштар кулап калуу коркунучунда турган эски Тамек сарайда өтөт. Учурда айыл тургундары демилгөө көтөрүп, спорт зал курууну пландап, айыл өкмөттөн бөлүнгөн жердин айланасын тосуп алууга каражат чогултушкан. Бирок ал каражат жетишсиз болгондуктан мамлекеттен каражат бөлүп берсе деген ойдо айтышууда. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова каза болду. Малым болгондой, Сейдахматова 16 февраль күнү түнкү саат 3-4 чамасында көз жумган. Анын буга чейин дартка чалдыгып, узакка созулган оруудан улам кайтыш болгону айтылууда. Жамал Сейдахматова 1939 жылы 21 сентябрда Ысык Көл районуна караштуу Темир айылында туулган.